Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, Байты каналга талчылары, туугандар, бүгүн өзгөчө чыгарыш болмокчу. Биз өзгөн жергесинде жеңиш агабыз. Ошо жеңемекке жакшы бир иш баштаптыр. Буюрса мына ушул саамал боюнча маалымат беребиз. Жакшы видеону ана чейин чогуу болуп туруңуздар. Жеңиш агабыздан катар маалымат алалы. Жеңиш ага, ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Куш келипсиз Машалла. мука. Келдик, машалла. Ден соолуктар кандай ака? Жакшы, Кудайга шүгүр. Ишти баштап алдыңыздар? Жакшы, Кудайга шүгүр баштап алдык. Азыр эми мындай саам боюнча дагы катар маалымат берели. Азыр өзгөндө буюрса канча бээ бар? Азыр 8 баш бар, 3өөнү алып келдик бул жергечи. Дагы адамдардын көбөйүшүнө карап, дагы 5-10 алып келебиз да 8 баш. 8 баш жалпы өзү бээлер бар. Ооба. Талаада жүргөндөр менен тең, Саам бээ 8 да. Саан бээлер 8 баш. Азыр эми негизи месталар бардыгы бар. Бар, Кудайга шүгүр. Канча адамга чейин мындай карап эме кылганга мүмкүнчүлүк бар? 20 адамдан бир 35 адамга чейин мүмкүнчүлүк бар. 20 адамдан 35 адамга чейин карап, ушул жерде саамал ичилип, жатып ичкенге ошондой мүмкүнчүлүк бар, Ооба, мүмкүнчүлүк бар жатып ичкенге 35 адамга чейин. 35 адамга чейин жатып ичкенге мүмкүнчүлүк бар дейт. Азыр ошол мына жерде айтты, мына 3 саан бээ келиптир. Бүт мындай эми бул жерде чөп дагы кеңир экен, мындай жайлоонун чөбү да бул жерде дагычы. Кудайга шүгүр, жайлоонун чөбү. Жайлоонун чөбү. Негизи баштагыңыздар канча болду? Биз жаңы баштап атабыз биринчи жолу. Негизи буга чейин эле өзүбүз саап ичип жүргөнбүз, анан быйыл ушу элдерге кызмат кылайлы деп быйыл баштап атабыз. быйыл башталды. Эми негизи бул тоолуу жерлерде негизи кичинекейиңизден илгертен эле саан ичип жүргөнсүз да? Ооба, жаш кезибизден ичип жүргөнбүз да. Машалла. Анан эми багы саандын пайдаларын айта кетели. Саамалдын эми кандай пайдалары бар? Эми сиз кичинекейиңизден ичип билесиз да? Саандын пайдалары эми жөтөл оорусуна, ички аппараттарга, көп жерлерге пайда экен. Көп жерлерге пайда, ички органдарга пайдасы көп. Ооба. Машалла. Жөтөлгө дагы деп айтасыз, Зокко, жөтөлгө, ушундай көп ооруларга пайда экен, анан ошого элге кичине ошо лечение болсун деп ушул ишти баштап калдык. Негизинен азыр эми бул жактан ошол жата турган жерлерди бүт мына үйдөн көрсөтөбүз. Анан жаратылыш дагы өтө сонун жерде экен, жайгашкан жер, Ооба, жакшы. Азыр ошол үй жака дагы өтүп көрсөтөлү. Кандай шарттары болгон, канча адам ошол эме болот, бүт шарттарын көрсөтөлү, Эми саан бээлер буюрса даяр экен. Эми эмесине жараша дагы 5 бар дейт. Мындан сырткары азыр бул жерде 3 саан бээ жүрөт. Көрүп атасыздар, оттоп дагы жүрөт. Өзүңүздөр дагы көрүп эме алсаңыздар болот. Буюрса азыр ал жактан маалыматын беребиз. Туугандар, жанагы саан жактан азыр эми мына ушул жаткан жерге бүт шарттарын көрсөтөбүз. Бул жерден негизи жатакана, ашкана боюнча бүт маалыматын жеңе берет. Жеңе менен катар маалыматын алабыз. Жеңе азыр бул жакта эми жатканга месталар экен да? Месталар кеңири, 2 үйдө тең места бар. Азыр эми бир сыйра ичине көрсөтөлү. Бул жакты арка кылып жасап, мындай кылып көрүп атасыздар. Эртең менен эми бул жака жатып, анан эртең менен чыксаңыздар, бул жагы жаратылыш көрүп атасыздар. Жаратылыш өтө сонун экен. Азыр эми мына ичкериге кирип дагы ошол месталарды бүт дайындап коюптур. Бул жерде 2 кишилик спальня бар экен, көрүп атасыздар, даяр. Негизи төшөк көрпөлөрүн жаңы коюп, даяр кылып коюптур. Анан бул жагында дагы машалла мына ортосунда кеңири сүйлөшүп отура турган кылып тегеретип, месталар бүт ушундай даяр экен да, жумшак дивандар. Даяр, ооба. Баары жаңы, таза. 20-30 адамга ылайыкталган, жасалган. Эми баягы диван, жаңы дивандар коюлуптур, төшөктөр да жаңы мындай шартты бүт жасаптыр да, ичин дагы көрүп атасыздар. Анан салкын дагы болот экен бул жерде, Биздин абабыз жакшы, салкын. таза аба. Таза аба, эс алып кетсе да болот да, келип, дем алып, сүт ичип, эс алып кетсе болот. Машалла. Азыр негизи баягы бизде айтат го, дүйнөдөн кээ бирде чарчап каласың да. Чарчап калганда бир келип, мындай таза абада, ушундай жаратылышта мына ушундай кылып отуруп, эс алып кетсеңиздер болот экен. Мына көрүп атасыздар. Жаратылыш дагы өтө сонун. Жап-жашыл отурган чагы. Азыр эми бул жагында дагы месталар бар экен. Машалла. Бул жагында азыр эми ошол бул жака отуруп, андан кийин бул жерде өзүнчө жатканга дагы бүт месталарды дайындап коюптур. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бүт бардыгы буюрса жаңы шарттарды кылыптыр.
Анан баягы канча күн жатып эс алып эме кылат? Лечение 10 кылат. күн жатып лечение кылышат да. Негизи 10 күн жатып лечение кылыш керек болот. Ооба, жатып лечение кылыш керек. Баягы толук курс алам дегендер 10 күн 10 жатып. күн толук курс алам дегендер 10 күн жатып лечение кылса болот да. Баягы жатып жатып эс алып ичкендерге мындай тамак ашы кандай болот? 4 маал тамагыбыз бар. 3 маал ысык тамак берилет, 1 маал чай берилет. 5 маал бээне сүтү берилет. 3 маал ысык тамак, бир баягындай Салат чай менен, чай, каймактар менен чай беребиз. 4 маал болот экен да. 4 маал болот. Сүттү 5 маал 5 ичет. маал саап беребиз. 200 граммдан. 200 граммдан 5 маал ичишет. Ошол саап эле сразу куюп бере Ооба, бересиз. сразу ошол жерде барып ысык ичишет. Баягы буяктан саап жакап келип отурбай, ошол Ошо жерде местада эле ысык саап беребиз да. Бээнин жанында эле. бейин жанында эле сразу куюп сүзүп бересиздер, сразу иче беришет. Ошол жерде. Ошол. Мына жерде телевизор көрүп дагы отурушат. Мына дивандарга. Телевизорда көрүп отурушат. Телевизор көрүп. Негизи эми азыр интернетти сурайын десем, баягы чачап келгенде телефонду коюп коюп эле салкында, таза абада жакшы эле эс алган жакшы өзүчө. Интернетте эле жакшы эле тартат, Бардык эле тарифтер тартат. Тартат. Ошка тартат, Меком тартат. Бардык эле жакшы Билайн тартат. Баары Негизинен жакшы. жана айткандай келип эле интернети жок, таза абада уктасаңыздар мындай мээ дагы сергийт да. Эс алып каласыздар. Азыр эми бул жагы ошол даяр экен. Анан баягы узагыраак жаткандарга душ, банялар кандай болот? Баары даяр. Душ дагы бар? Душ бар, аристон бар. Ысык суу, муздак суу бардыгы шарттуу каралган. Муздак суу баары бар. Азыр мына аяк жагында экен, аны дагы көрсөтүп коелу. Бүт 10 күн жатып лечение кылып кетем дегендерге баары даяр да. Ысык суу, муздак суу. Охо, Автомат машина бар, кирлерин жуйын десе. Кир машина, кир жуйын десе кирлер. Ысык суу, муздак суу, аристон бар, мындан ысык суу, муздак суу бар. Суу кеңири, а? Суу кеңири. Көрүп атасыздар. Ичин дагы өтө сонун кетирип коюптур. Эми 10 күн эс алам дегендерге келип, душ кааласа душка чайканып турса болот экен. Кир машина, кир жуганга. Бар, кирлерин жууп алса болот. Баягы 10 күн ичинде эми 10 күн жатып лечение кылгандарга. өтө сонун. Шарты баардыгы. Шарттары бар. Шартты жасап коюшту. Ичин дагы, душту дагы. Анан эми баягы ата-энем алып келип, чогуу бир эс алып кетели дегендерге өтө сонун жер экен туугандар. Бул тарабы өзүңүздөр көрүп тургандай, эми жаратылышка сөз жок да. Бул дагы Алланын бир жараткан жери, караңыздар. Чытырман токой бул жагы. Көргөнгө дагы мындай эс алып, мээ сергийт экен да. Мына ушундай жерге келип, ден соолугуңуздарга кам көрүп, саамал ичип кетсеңиздер болот туугандар. Азыр эми бул жактан атайы дагы сөрүлөр, тапчандар, анан столдор дагы бар экен. Ал жактан дагы көрсөтүп маалымат беребиз. Азыр эми тамак аш бул жакта болобу? Тамак аш жакты көрсөтүп коелу. Тамак аш көрсөтүп кое берели. Бул жакта азыр жанагындай үчөчөк кылып, Үчөчөк бар. Бул жерде тамак аш кылабыз. Самоордо чай кайнатабыз. Бүт от менен болот. От менен да. От менен жылтып, ысык чай. Ысык чай, самоордо, анан отто тамак аш болот экен. Эми негизи оттун эмесине жетпей дейт го, баягы электричество барганда от менен пышкан тамак, чай жакшы болот дейт. Ошо отто кылып беребиз. Пышырып ысык, свежий. Ысык, свежий тамактар чыгып атат буюрса. Эми жатып өтө сонун. Анан баягы эртең менен туруп эле бул жака сөрүгө дагы место бар экен. Сөрүгө отуруп мындай эс алсаңыздар дагы болот экен. Анан бул жака дагы отуруп атай место алып коюпсуздар да. Место кылып койдук. Тамактанганга место да. Баягы түшкөн алдында тамактанганга. Азыр эртең менен обедте ушул жерде отуруп тамактанышат. Кеңири отуруп тамактанганга местаны кылып коюптур. Эми баягы азыр мындай айтканда чак түшө эле болуп калды. Чак түш болуп калды. Салкындыгы салкын көрүп атасыздар. Сонун жерде. Бул жагы байкашымча баня окшойт, а? Баня дагы бар. Бунун ичинде дагы бар жогу бар. Ысык суу, муздак суу. Баня жагып бер десе, бир жумада бир жагып беребиз. Баня баягындай жагып бер дегендерге бир жумада жагып бер дегендерге жагып беребиз. Бул жерде дагы ысык суу, муздак суу, аристон баары бар да. Суулар чыгат. Ысык суу, муздак суу. Ысык суу, муздак суу, анан баягы аристон бар. Каалаганда иштеп беришет. Биягы баня.
Жагып бер дегендерге жагып берем бир жумада. Бир жумада чагып, отты. Анан негизи мындай душка деле бар экен, атак. Душ деле бар. Ысыса эми баня болуп эле кадимгидей жууну берет да. Ооба, жууну беришет. Душка ынабай баня кылам дегендерге баня кылам дегендерге жагып берем. бир жумада бир буюрса баняда жагылат экен. Анан эми бул жакта үйдө дагы месалар бар экен. Бул чоң үйдө дагы ал жакта дагы бүт месалар кылыптыр, келип ушундай ден соолугуңуздарга кам көрүп, саамал ичип кетсеңиздер дагы болот экен. Мына анан бул жакта дагы атай бир сөрү кылган экенсиздер. Такталар койду эле экен, тактасы эле калды, тапчан. Калоочулар отуруп, эс алып, салкында дем ала беришет, ооба. Эс алып кетсеңиздер болот экен анан. Анан баягы эми өзгөндө жакын эле да. Келип кеткендерге дагы буюрса болот. Ооба, болот. Кудай кааласа, эртең менен келип, кечке чейин ичип, дем алышып, кадимкидей эле ошо 5 мал саап берем. Тамам берем, келип ичип кете беришет да. Өздөрүнүн каалоосундагыдай кылып жасап беребиз. Айтканын бышырып берем, жасап берем. 5 мал сүт саап берем, ошондо деле келип кеткендерге. Ошондо. Анан бул тарабында эми стол бар, отуруп. Калоочулар, ооба. Чоңураак семья келсе, дем алып, чай ичип берсе, бул эре сүйлөшүп отура берсе болот. Дасторкон кеңири жайып бул жерге. Негизи бир күндүк баягы пикникке чыкканда дагы бул жака келип, саамал ичип кетсеңиздер дагы болот экен. Эми бу жака дагы ошол негизи отуруп. Ооба, отуруп, мындай жерге жатам дегендер болсо, бу жака деле шартты жасайбыз. Дивандарды коюп берип. Кокус диванда жата албайм, жерде де жатам дегендерге. Жерде жатам дегендерге ушу жерлерге места кылып салып берем да. Сонун. Эми туугандар өзүңүздөр дагы көрөсүздөр, өтө сонун бир жакшы иш баштаптыр. Өзүңүздөр дагы келип, тууган уруктар менен, ата-энеңиз менен, бир туугандар менен келип, саамал ичип, ден соолукту чындап кетсеңиздер болот. Өтө сонун жаратылыш жерде экен, туугандар өзүңүздөр дагы көрөсүздөр. Анан эми азыр негизи ушул азыркы бүт шарттары каралыптыр. Келип жатып ичип кетем дегендерге акчасы учулгасы канча болот? 4 мал тамак беребиз. 3 мал ысык тамак, эртең менен, обедте, кеч. Анан 3-4-төрдө чай беребиз, салат менен, каймак. Анан күнүнө 1,5 миңден. Күнүнө 1,5 миңден? 1,5 миңден. Ошол сүтү, баардыгы, тамак ашы ичинде? Ооба, тамак ашы баары ичинде. Анан эми баягы канча күн жатат, ал өзүнүн эрки да. Эрки. 3 күн жатабы, 5 күнбү, 10 күнбү. Өз эркине жараша. Каалоосу эркине жараша. Эме кыла бересиздер, карап. Кабыл ала беребиз. Кабыл алып кызмат кыла берет. Экранга номерлерин калтырып коебуз. Буюрса, номерлерине байлансаңыздар болот. Номерлерин баардыгын WhatsApp, связь номерлерин калтырабыз. Байланышып келсеңиздер болот. Азыр бул жактан дагы эми абаларыңыздан бата алып, видеону жыйынтыктайбыз. Мына мен ушу Жеңиштин атасы болом. Биз атам жылкычы болгон. Биз ушу жаш кезибизде атам жылкы багат эле, биз жайлоого чыгат элек, жылкы карайт элек, кулун кармап берет элек, кымыз ичет элек. Ал мезгилдеги жашоо менен азыркыны салыштырып болбойт. Ал мезгилдеги жоңойгондорду азыр көрсөң баардыгы ден соолугу чың. Кымыздын кандайдыр адамга болгон дарилик касиети чоң экен. Биз ал убагында билбейт элек, эми билип атабыз. Ошентип анан жүрүп, мына балдар чоңойду. Мына ушу балам чоң балам бөлүнүп, өзүнү менен түтүнүн булатып атат. Анан ниетине ушундай жакшы элге кызмат кылып деген ниеттер пайда болгон экен. Анан балам майлы билген ишиңи кыл, майлы колуңан келгенди кыл деп неме кылдык эле. Мына өзүнүн жөндөмүнө башкасына карап анан ушул ишти баштап атат. Баштаган иштери жакшы болсун, элге кызмат кылып, элдин дубасын алып, тапкан тутканы ушу баракалуу жугумдуу болуп ушу балдарын баап, небере чеберели болсун. Эл журт, тууган урук менен тынч болсун бардыгы. Эми элдер бул биздин жашаган жерибиз дагы өзгөчө бул жер. Жаңакты деген айыл. Бул жерге Союздун мезгилинде Өзбекстандан бери келишип
es alıp ketişti. Hali kurort katarı deme kılıp. Anan sayıs taragandan kelle karalbay kaldı. Havası taza, bardığı jakşı. Gelgen adamlar oylanbay gelip ketse bolat. Şu balama iyigelik kalaymış şu. Mayla Cengiş, işin iyilikte olsun, şu elдің қызматын kılıp atasın, şu el gelse dağı suyunup gelsin, ha malades jakşı жерге самал kılıp atat. Şu her daim şu köy alamın densoluğu çın bolsun, her daim elдің қызматында жүрө берsin, ha iyilik işine. Жеңишти кичинекейинен баштап эле биз баа берип, мээнетке чекенин, ушундай эмгекчил экендигин баалап жүргөнбүз. Мына сүрөттөн көрүп атсаңар керек. Кармаган туткандары, экен бак дарактары, салган үйлөрү ушу мээнеткечтигинин белгисин көрсөтүп турат. Ушундай мээнет менен кандай кызмат кылбасын, кандай иш кылбасын, мал багабы, дыйканчылык кылабы, майынча кара кылып, ушу элдин алдыңкы үй бүлөлөрүнөн болуп, ушу жаңакы айыл деп коебуз. Ушу айылдын баардыгы ушу эң мээнеткеч бала экенин багалап билишет. Ушу мээнеткечтигин ушундай деңгээлге жетип, дагы элге дагы кызмат кылып, бир элдин соогун алайын, рахматын алайын деген ниет менен бир иш баштап атыптыр. Ушу баштаган иши байсалдуу болсун, ушак жыл той болсун. Ушул жерден көптөгөн элдер шыпа таап, жакшы болуп кетип, рахматын айтып, dabagер болсун. Кыскасы, элдин ыраазычылыгына татып, рахматына татып, ушул эл арасында ушу ата энеси менен бир туугандары менен жакшы турмушту кечирсин. Биз эми мына жерде Жеңиштин үйүндө жалаң ушу Жеңишке караштуу бир туугандары отурабыз. Жеңиш жакшы жөрөлгөнү баштап, мына биздин Ири суу аймагындагы жаңгакты айылы аябай тазасы, абасы таза, суусу тунук, ушу илгертен эле жакшынакай табияты жакшы жер. Мына ушундай жакшынакай жерге эл үчүн кызмат кылайын деп иним мынантип самал ачып атат. Ушул самалга келип дарыланып кетишиңиздерди айтып кетем. Бул илгертен билесиздер, биенин сүтү, самалы аябай ички органдарга пайдалуу. Ашказан ооруганга, тамак ооруганга, өпкө ооругандарга аябай пайдалуу. Мына ушул укамдын иши илгери болуп, ушул жерге келип, баардык шарттары бар, дарыланып, ички аппаратыңыздарды тазалап, ооруганыңыздарга даба таап кетет деген ишенимдемин. Келиңиздер, өзү абанын өзү, жердин өзү эле дарылай турган касиеттүү жер. Ушул инимин дагы иши илгери болсун. Сиздерди ушу жаңгакты айылына, ушу жерде эс алууга, дарыланууга чакырып кетем. Майлы эми Жеңиш, ушу иш баштап атыпсың. Самал, ушу ишиң ийгиликтүү болсун. Ушу кыргызстандык туугандар, мен дагы баарыңыздарды сунуштап кетем. Бул ички аппаратка аябай даба, сүт илгертеден бери ичип келгенбиз. Азыр баардык эле жерде болуп атат. Мына мен укам дагы эң сонун тоонун башында, таза абада неме кылып атат. Баарыңыздар келип, ушу жерден самал ичип кетиңиздер. Жеңиш уулум, Насикат кызым, мына жакшы иш баштап атыпсыңар, ишиңерге ийгилик. Ар дайым ушу чын ден соолукта жүргүлө, өмүрүңөргө барака берсин, бала чакаңар менен тынч болгула. Урматтуу туугандар, мына жаңгактын жакшы жеринде, эң таза абасында, эң башында жакшы самал ачып атат күйөө балам Жеңиш. Эч коркпой, үркпөй келе бергиле. Дабаңарга даба таап кетесиңер, ооруңарга даба таап кетесиңер. Дагы эмне десем? Келе бериңиздер, жолуңуздар ачык болсун. Не деп кетем, Жеңиш, иштиңе ийгилик укам. Ар дайым жакшылык болсун, токчулук болсун. Ушул жерге келгендердин бардыгы
ес alıp şehirden şifa tap ketsin. Ben ukamın nemesine uşul yaşlık kez degen ırdırdap bereyim. Vakıt alga alga şaşılar yaşlı gezde ketip barata yaşlı gez mastık gez kanday yırakar. Apamdan cegen o şoltal çabuk eske düşkünde koyum katkırım yaşlık kez sağındım koy şu kayrılım. Tibet telkiye todan açapkan ercigi tazır oşol caş balım maksatım el için işte carasam dilegem el için işte carasam.